Асель Кадырбекова. Кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Айнура Салахаддинова. Ыйлап турууда ден соолукка пайдалуу. Гүлзада Рыскулова. Ашкере кызганчак эркектер жакпайт. Айзада Жамгырчиева. Кимде-ким мени кокусунан таарынткан болсо кечирдим. Асель Кадырбекова. Кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Ырчы Асель Кадырбекова. Авто кырсыктан кийин көзүнүн көрүүсү начарлап мыкты дарыгер издеп жатканын айтты. Менин көзүм аварияга чейин 100% жакшы болчу. Анан кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Окулисттер көзүмдө жакшы дейт. Балким башыман катуу соп калгандан улам окшойт. Жаңы невропатолог дарыгер издеп жатабыз. Мага очки тагынба дешти. Бирок көз айнексиз жакшы көрбөй жатам, деди ырчы кыз. Ар бир 5-6 айда ден соолугумду текшертип турушум керек. Жаңы жылдан кийин Туркияга дарыланууга барып келели деп жатабыз. Ал жакта жакшы дарыгер бар деп жатышат, деп кошумчалады Кадырбекова. Маалымат булак Аргумент KG. Айзада Жамгырчиева. Кимде-ким мени кокусунан таарынткан болсо кечирдим. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева адамдарды кечиримдүүлүккө чакырды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына жазып, видео менен бөлүштү. Кечиримдүүлүк эң мыкты сапат. Бул окуя мени аябай канааттандырды. Алгачкы жолу орус тилинде уккам. Кимде-ким мени кокусунан таарынткан болсо, же мен таарынткан болсом кечирдим жана кечиримдүүлүккө чакырам. Жүрөктөр согуп турганда баарына шүгүр, деп жазды алып баруучу. Маалымат булак Арыба KG. Айнура Салахаддинова. Ыйлап турууда ден соолукка пайдалуу. Ырчы Айнура Салахаддинова ден соолукка пайдалуу кеңештерди бөлүштү. Төмөндө ага көз жүгүртсөңүз болот. Жылуу көк чайды бал менен ичсеңиз мээге пайдасы көп. Тиштериңизди таза кармаңыз. Сабизди уктар алдында жесеңиз ден соолукка пайда. Сууну узак кайнатуу же кайнатылган сууну кайрадан дагы кайнатып чай демдөө өтө зыяндуу. Бий алма ширеси боор оорусун дарылайт. Күнүнө 1-2 стакан бий алма ширесин ичүү сунушталат. Ар кандай ооруну дарылоо ашказанды айрандын сарысы менен жуугандан башталат. Бутуңузду ар дайым таза, кургак жана жылуу кармаңыз. Көк чай бөйрөктү жуйт, андагы сезген үнү айыктырат. Адатта кечки саат 10-дон таңкы 6-га чейин укташ керек. Жатаар алдында жеңил дене тарбия көнүгүүлөрдү жасаңыз. Уктаар алдында төмөнкүлөрдү жесе болот. Алма, 1 кашык бал, 1 стакан кефир же бал кошулган 1 стакан жылуу сүт. Уйкусу качкан адам бал жаласын. Тез-тез айрандын сарысын ичип туруу кандын булгануу оорусун сактайт. Таранчы жана бөдөнүнүн шорпосу адамды ар тараптан бакубат кылат. Адамдын боору 4 нерсени жакшы көрөт. Чеки капуста, быштак, каттуу нан, бал. Жайкысын муздак сууга көп жуунуп турсаңыз, жүрөгүңүздүн жана бооруңуздун иштеши жакшырат. Ширин күрүч адамды жашартат, эркектик уруктугун көбөйтөт. Мончодон кийин тишиңизди тазаласаңыз, ал бата карат. Эт мурунду кайнатып, чайдын ордуна ичүү өтө пайдалуу. Дайыма отуруп иштеген адам ар саатта ордунан туруп бассын. Алма адамдын организмине керектүү нерселердин бардыгы менен камсыз кылат. Күнүнө 2 алма жесеңиз жетиштүү болот. Ашказаныңыз ооруп жатканда, эртең менен жана уктаар алдында 1 кашык дакталган зайтун майын ичүү сунушталат. Кези келгенде орточо ыйлап туруу ден соолукка пайдалуу. Кимде-ким 1 литр айрандын сары суусун кечинде 10-15 күндө 1 жолу ичип ашказанын жууса, кан басымы, кант диабети, геморрой, ашказан оорусу сыяктуу оорулардан кутулат. Жашоочуларды көп пайдалануу өмүрдү узартат. Көк чайды дайыма ичкен жана сары сабиз жеген адам өсмө оорусуна чалдыкпайт. Спорттун эң пайдалуусу чуркоо. Маалымат булак Аргумент KG. Гүлзада Рыскулова. Ашкере кызганчак эркектер жакпайт. Ырчы Гүлзада Рыскулова өзү тууралуу кызыктуу фактыларды бөлүштү. Мен жөнүндө. Ашкере кызганчак эркектер жакпайт. Кызганса сүйөт дегенге түк ишенбейм. Өтө майда иштерди жактырбайм. Нерв чыдабайт.
мода кубайм, бирок тренд болуп жаткан нерселерге көңүл бурам. Сону бекер болсо да шаркыратып агызбайм жана агызгандарды жаман көрөм. Башка өлкөлөрдө биздикиндей таза суу жокко эсем. Манайым жок болсо эч нерсе жасагым келбейт. Кээ бирлер тескеринче аябай иш кылышат экен. Бир идея келсе аябай чашып жасайм, айрыкча кийим тиксем, тамакты бат жасайм. Бирөөнүн сырын ачпайм. Эгер башка адам бирөөнүн сырын мага айтса, ал адамга ишеничим кетет. Менин сырымды жашырат деп ишене албайм. Жасалмалуулукту колдонбойм. Унутчакмын, адамдардын аттарын эстей албайм, көп уят болуп калам. Бул жаман сапат. Кыйын адамдар ысымдарды эч качан унутпайт. Баарына өз аты жагымдуу угулат. Кечиримдүүмүн, турмуш тарбиялады деп өзү тууралуу фактыларды маалымат берди ырчайым. Эскерте кетсек, учурда социалдык тармакта өзүм тууралуу 10 факт деген постторду бөлүшкөн колдонуучулар көп болуп жатат. Маалыматтуулак Арыба KG.